Andan keyinki ayatda Maide suresinin ayatında dagı kebir sıfatlardı eskerdi. Andan ne? Allah Teala aytdı. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu biqavmin yuhibbuhum ve yuhibbuneh. Azilletin alel mu'minin aizzetin alel kafirin yücahidune fi sebilillah ve la yakhafune levmete laim. Bu ayette Allah Teala çınığı oliyalardan 6 sıfatını eskerdi. Birinci sıfatı ne? Annallaha yuhibbuhum. Allah Teala'lardı yaxşı görüp. Çınında Allah Teala'ны жақсы көрем деп бардық адамдар айта береді да. Бирок чыныгы негиздүү нерсе бул Allah Teala'ны жақсы көрүү эмес, Allah Teala сени жақсы көрүүсү. Allah Teala'nын жақсы көрүүсүнө жетишүү бул ушул жашоодогу негиздүү нерсе. Ал нерсеге кантип жетет? Allah Teala сени жақсы көрүш үчүн эле Аллахтын буйруктарын кандай буйруган болсо ошондой аткаруу, кайтарган нерселеринен тыйылуу. Ошол нерсе менен Allah Teala'нын жақсы көрүүсүнө жетебиз. Биринчи сыпаты олиялардын. Allah Teala аларды жақсы көрөт. Экинчиси, алар Аллах Тааланы жақсы көрөт. Демек, бул эки сыпат тең ошол кылган амалына каралат. Эгерде Аллах Таала жақсы көрөт деген пенделер болсо, алар эмне? Аллахтын буйруктарын толук аткарат, кайтарган нерселеринен тыйылат. Жана ошондой эле Аллахты жақсы көрөм деген адамдар дагы эмне? Аллахтын буйруктарын аткарат, кайтарган нерселеринен тыйылат. Үчүнчү сыпат, алар эмне? Момун, мусулман бир туугандар үчүн өздөрүн өтө жөнөкөй алышат. Ошолордун жанында өздөрүн өтө төмөн алып жүрөт. Мусулмандардын жанында төмөн болот. Азыркы күндө көпчүлүк адамдар эмне? Кичине эле бир илими болсо, же эмне кичине ибадатта башкалардан артыкчылыгы болсо, өзүнү башкалардан жогору көрүп баштайт. Андай эмес. Мусулман адам канчалык илимде чокко жетпей же байлыкта жетпеген, кандайдыр бир жогорку деңгээлге жетсең дагы мусулман адам үчүн жөнөкөй болуп, бардык мусулмандарга жөнөкөй болуп, кедейлер менен да колунда жок болсун, жөнөкөй адамдар менен отуруп, алар менен жөнөкөй болуп сүйлөшүү. Азыр адамдардын балеси, оорусу көпчүлүк адамдардын ушундай. Бир деңгээлге жетип алгысы келет. Байлыкка, мисалы үчүн, байлыкта бир деңгээлге жеткен болсо эмне кылат? Ал өзүнүн деңгээлиндеги чөйрөдөгү куруктагы адамдар менен гана отургусу келет. Башка өзүнөн төмөнүрөөк болгондорго вактысында бөлгүсү келбейт, алар менен отургусу да келбейт. Ошондой эле илим чөйрөсүндө дагы өзүнүн бир деңгээлиндеги адамдар менен өзүнчө бир жогорку табака, жогорку деңгээлдеги адамдар болгусу келет. Бул дагы эмне? Олиялардын сыпаттары эмес. Олиялардын сыпаттары чыныгы эмне? Мусулмандардын баарына жөнөкөй, өтө жөнөкөй. Азиллатин деген, залил деген араб тилинде өтө өзүнү кордогон абалда алуу. Мындайча айтканда, мусулман бир тууганга ушунчалык жумшак, жөнөкөй болуу. Ушул чыныгы олиялардын сыпаттарынан. Аиззатун алел кафирин, жана ошондой эле төртүнчү сыпаты кафирлардын алдында кордолбостон өзүнү жогору тутуу, бийик тутуу, ыззаттуу тутуу. Кээ биркилер бар, тескеринче дүнүйөлүк пайдасы болсо, кафирларга ушундай шыйпаңдашып, эмне кылышат? Кошоматчылдык кылып, алардын алдында ушундай өзүлөрүн төмөн кордошот. Бул момундардын, чыныгы момундардын олиялардын сыпаты эмес. Кафирлардын жанында өзүнү бийик тутуу, ыззаттуу тутуу. Андан кийинкиси, бешинчиси юкатилуна фи сабилилlah. Эгерде Аллах жолунда согуш болуп кала турган болсо, бул Аллах жолунда согуш дегенде шариаттын негизинде, мусулмандардын башчысынын желегинин астында ошондой туура согуш боло турган болсо, ошол учурда алар эмне? Ага дагы качышат. Эч качан качпайт ал нерседен. Жок, силер бара бергиле, биз олияларбыз, биз андай нерсеге барбайбыз деген нерсе эмес. Ал эмне? Ошондой кандай бир ибадатта болбосун, баарына таяр. Алтынчы сыпаты ла яхафуна лавмата лаим. Аллах жолунда бир айыптоочунун сөзүнөн коркпойт дейт. Мындайча айтканда, азыркы күндө биз мусулмандар ушул нерсеге өтө муктажбыз. Ушул нерседе биздин башыбызга келип аткан баленин баардыгы ушул жакта. Эмне? Бирөөнүн сөзүнөн, жамандоосунан, шылмыңдоосунан, жаман көрүүсүнөн коркобуз же уялуу. Мисалы үчүн, көчөдө баратсаң, же бир отурушта отурсаң, тууганың менен, досуң менен бир жерде отурсаң, ал жаман туура эмес сөз айтып аткан болсо, күнөө иш кылып аткан болсо, эмне? Ошону кайтаруудан коркобуз. Бул арам иш, же бул күнөө иш, же могу кылып аткан ишиң туура эмес. Көчөдө канчалык күнөөлөрдү көрүп атасызбы? Ошолорду кайтаруудан же коркобуз, эмне? Урушуп кетем, жаман сөз айтат, же шылдыңдайт, же мени жаман көрүп калат, мамилем начар болуп калат деп, ушул сыяктуу нерселерден корккондуктан
жамандыкты кайтарбай коет. А чыныгы олиялар эмне? Алар эч кандай бул мени жаман көрүп калат, мени шылдыңдайт, же мындай болот, мамилем начар болуп калат деп ойлоо эметпестен, Аллах Таалага күнөө иш болуп атабы, арам иш болуп атабы, аны сөзсүз түрдө кайтарышат. Ар дайым баяндашат. Кайтаруу дегенде сөзсүз түрдө аны кагып, силкип, урушуп кетүү эмес. Кайтаруунун өзүнүн жолдору бар. Ошо адамдын деңгээлине жараша, абалына жараша, жакшы сөз менен, эң мындай кабыл кыла турган жол менен, бирок эң негизгиси эмне? Кайтарышың керек. Кайтарбай отура берген болбойт. Мусулмандардын бареси ушундай келет. Эгер качандыр бир күнөө иштер таркап атканда, мусулмандар ошону көрүп, жөнөкөй болуп, өзү кылбаса дагы кайтарбай аралашып жүрө бергенде, Аллах Тааланын бареси жалпы келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткандай, bir коомго бале жиберип атканда Аллах Таала, эмне периштелер айтат, ал жерде паланчы бар, салих, жакшы адам дегенде, фабдау бихи, ошондон баштагыла дейт. Эмне себептен? Ал ошол жаман иштерди көрүп, ошолор менен аралашып, кайтарбай жүрө берген үчүн дейт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн чыныгы олиялар эч качан мункар, бузук ишке, күнөө иштерге разы болбойт. Ким болсо дагы, бир тууганың болсун, атаң болсун, апаң болсун, жакының болсун, арам иштерди кылып атса, туура кагып, силкип, жаман орой сөз менен эмес, жакшы сөз менен, кандай жол менен болсо дагы ошол мункарды же алаксытасыңбы, же башкага эме кыласыңбы, акырын түшүндүрөсүңбү, кандай жол менен болсо дагы ошол бузук ишти кайтарат дейт. Чыныгы олиялар ушундай эмне сыпаттары, ушундай иштерди кайтарышат деп атат, күнөө иштерди. Анан адамдардын айыптоосунан, сөзүнөн коркушпайт деди. Азыркы күндө эгерде bir günөө иштен кайтара турган болсоң, сени уруп, сабап, өлтүрүп, же болбосо камай турган болсо, анда үзүрлүү болот да адам. Мейли ошондон коркуп кайтарган эмес болсо. А бирок жөн эле ошол ишти кайтарып атсаң, сени вахаби десе, террорист десе, же бир иштерди айтып, же өзүңчө мындай боло бересиң деп элдин алдында бөлүп, жарып эме кылып атса, ушуга окшогон сөздөрдөн коркуп эле көпчүлүк адамдар эмне акыйкатты айтпайт, акыйкатты жашырып жүрө беришет. А чыныгы олиялар андай эмес, ошонун баарыны айтышат дейт. Бул мусулмандардын арасында бири-бирине жөнөкөй болуп, төмөн болуп, өзүн төмөн алып, ар дайым ага жакшылык каалагандык ушул чыныгы олиялардын сыпаттары. Аллах Таала Куранда айтат: Мухаммадур Расулуллах, Мухаммад Аллахтын элчиси деди. Валлазина мааху ашиддау алал куффари рухамау байнахум. Мухаммадтын жанындагылар дейт, сахабалар, алар кафырларга катуу орой дейт. Кафырларга эмне? Орой дейт. Ал эми бири-бири менен ушундай райымдуу, меримдүү дейт. Мына мусулман бир туугандык ушундай болуш керек. Диндин негизинде бир туугандык эмне? Мусулман бир тууганга райымдуу, жөнөкөй, төмөн болуп, өзүңдү бийик тутпастан, өзүңдү кыйын сезбестен эмне? Жөнөкөй бол. Жаш бала болсун, чоң болсун, баарына, кедей болсун, бай болсун, баарына Аллах үчүн өзүңдү төмөн алып жумшак болуу. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: Ал-му'мину лил-му'мини кал-буньян яшудду ба'духу ба'да. Момун адам бир момунга эмне? Бир курулуш сыяктуу. Кирпичтер мындай коюлганда биринин үстүнө бири коюлуп, бири-бирин кубаттайт. Ошол сыяктуу эле момун дагы ошондой дейт. Бири-бирини кубаттап, ар дайым колдоп турат дейт. Ошондой эле башка хадисте айтат: Масалул му'минина фи таваддухим ва тарахимихим камасал жасал вахид. Мусулмандардын ынтымагы, бири-бирине болгон райымдуулугунун мисалы ушундай дейт. Алар бир дене сыяктуу дейт. Бир дене сыяктуу. Иза иштака минху удван тада'a лаху саирул жасади бис-сахари вал хума. Ал дененин бир дене кандай? Бир жери ооруп аткан болсо, бир мүчөсү ооруп аткан болсо, анда анын бардык жагы ысытмалап, уйкусу качып, бардыгы ошонун азабын тартат дейт. Ошол сыяктуу эле момундар ушундай бир-бирине. Бир момун кыйналып аткан болсо, анын кыйынчылыгын, түйшүгүн эмне? Бардыгы сезиш керек дейт. Бир момун сүйүнүп аткан болсо, анын сүйүнүчүнө шериктеш болуш керек дейт. Тескерисинче азыркы күндө эмне? Көпчүлүк мусулмандар ушул нерседен алыс, эмне бири-бирини көрө албастык. Бирине жакшылык берип калган болсо, тескерисинче кайгырат, ичи күйөт, ушундай көрө албастык кылат. Ошол бир тууганына келген жакшылыкты жакшы Аллах Тааладан береке тилеп, Аллах Таала берекесин берсин деп, жакшылык каалап, Аллахым мага да ушундай жакшылыктар бер деп дуа кылып койгондорду да эмне? Ошону көрө албастык кылып, жамандык кылгысы келип, ушундай мамиле кылышат. Бул мусулмандардын, чыныгы мусулмандардын сыпаттары эмес. Андан кийинки маселе бул жерде кафырларга
орой болушат деди. Капырларга орой болуу дегенден максат, алымдар айтышат. Капырларды ал кафыр болгон үчүн Аллахтын душманы, пайгамбардын душманы деп билүү, жүрөктөн жек көрүү. Жүрөктөн жек көрүү бул эч качан мойнундан түшпөйт. Ал кафыр болгон үчүн, Аллах Тааланын буйругун аткарбаган үчүн, Аллах Таала аларды жаратып, канчалаган жакшылыктарын берсе дагы, Аллах Таалага кафыр болуп, Аллах Таалага моюн сунбаган үчүн эмне? Аларды Аллахтын душманы деп билип, аларды душман тутуу, жүрөктөн душман тутуу. Бул жүрөктөн душман тутуу дегенде ошолорду кафыр деп билип жек көрүү да, жек көрүп жүрүү. Ал эми мамиледе болсо, аларга эч качан зулумдук кылуу болбойт. Аларды өлтүрүү болбойт. Алардын акысын тартып алуу болбойт. Мамиледе болсо эмне кылабыз? Эч качан зулумдук кылбайсың, алардын акысын жебейсиң, аларды өлтүрбөйсүң. Азыркы күндө көпчүлүк туура эмес жолдогу жамааттар, такфирлер, башкалар ушул аларды душман туткула деген маанини аяттарды туура эмес түшүнүшөт. Душман тутуу десе эмне? Бара калып эле баса калып өлтүрүш керек, мал мүлкүн тартып алыш керек деген ушундай түшүнүк. Жок, ал душмандык деген бул жерде эмне? Жүрөктөн душман тутуу, аларды кафыр деп билүү. Аларга өтө кошоматчылдык кылып, аларга барып, жандай өзүңдү төмөн алып кордук кылбастан, эмне аларды алдында өзүңдүн нафсыңды бийик тутуп, аларды Аллахтын душманы деп билип, бирок ошол эле учурда аларга кол салган болбойт, аларды эмне өлтүргөн болбойт, аларды зулумдук кылган болбойт, акысын тартып алган болбойт. Аларга качан жакшы мамиле кылабыз? Эгерде алардын хидаятка, туура жолго келүүгө үмүтүбүз бар болсо, дават кылабыз. Мисалы үчүн кошунан кафыр, бир жерде иштеген бирөө бар кафыр. Ага жакшы мамиле кылсаң, жумшак мамиле кылып, жакшылыгын көрсөтсөң, ал исламга келүүсүнө себеп болот, чынбы? Ошол учурларда өтө жакшы мамиле кылып, аны дават кылыш үчүн, өзүңдүн жеке пайдаң үчүн эмес, Аллахтын динине келип калсын деп жакшы мамиле кылсаң, ал болот. Анан ушул дагы туура эмес түшүнгөн жамааттар ошо аяттарды, яхудилерди, насранилерди душман туткула деген аяттар, ачык айкын аяттар келген да, толтура. Ошол аяттарды туура эмес түшүнүшөт, жана айткандай эле. Аларды өлтүрүш керек экен, душмандык кылыш керек экен, мал мүлкүн тартып алыш керек экен деп түшүнүшөт. Бул туура эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерде ачык айкын айткан. Бухари деген хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Мен катала муахадан лам ярах раихатал жанна ва инна рихаха ла южад мин масирати каза ва каза." Кимде ким бир келишим бар кафырды өлтүргөн болсо, ал бештин жытын да жыттабайт деген. Келишим деген азыркы учурда кафырлардын баарында эле жалпысынан келишим бар, бардык өлкөлөрдө. Кыргызстанга кирип келген кафырларга келишим бар. Алар эмне? Виза алып келет, мамлекет анын коопсуздугун сактайт, ушул сыяктуу бүт келишимдер бар. Ага эч ким кол тийгизгенге акысы жок. Ошондой эле башка өлкөгө кирип барсаң, мамлекеттер аралык келишимдер бар. Сен башка өлкөгө кирип барсаң, келишимдин негизинде киресиң. Виза аласың, ошол өздөрүнүн немелерин сактайм деп киресиң. Ошон үчүн аларга кол тийгизген, кол салган бул чоң күнөөлөрдөн. Буга окшогон нерселерди ошол жамааттар туура эмес түшүнүшөт.